Ассаламу алейкум, урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Эмират Францияда эмне болуп жатат да? Ушул боюнча кичине жаңылыктарды карасак, Францияда ошо 25-жылы мындай терең саясий кризис байкалып жатат. Франция негизи социализмдин жана ошо бакубатчуулуктун мамлекетинин концепциясынын мекени да. Алар деген ошо социализмди ойлоп табышкан. Алгачкы социализм ошо Франциялык революция болгондо өзүнүн корольдордун башын алып салганда гильотиналар менен алар ошо элдин камын көрөлү деген ушундай баягы эгалите, либерте, фратерните деген ушундай ураган чакырышкан. Бул деген теңдик, эркиндик жана ага инилик деген ушундай үч нерсени жарыялашкан болчу. Жана анын аркасы менен ошо Гренобль саясий мектебинде социализмдин жалпы концепциялары чыккан да. Бирок социализмдин концепциялары бир кызыктай болгон да. Алар деген мындай айтып атат да: дүйнөдө баары тең эмес, байлар бар, кедейлер бар. Байлардын байлык жасоо жөндөмү күчтүү. Байлар байлыкты жасайт, анан ошол байлыкты алып байлардан кедейлерге бөлүштүрүп бериш керек деп айтышкан да. Бирок ал системанын жаман жери, эгерде сен деген эмгекти талыкпас жасасаң, ойлонсоң баш менен, байлык тапсаң, анан сенин эле эмгегиңдин камын башка бирөөлөр жеп алса, сен ойлойсуң да, кой тургула, мен эмгектенгеним, өзүмдүн пландарым бар да, баягы балдарым жакшы жашасын, өзүм дагы жакшы жашайын, күнүнгө оор жумушту жасабай, бир эле жакшылап иштеп коюп, анан ошол жумуштан байлык тап, капитал тап, ошонун капиталдын рентасына, кичине түшкөн акчасына үй бүлөмдү багайын, жашайын, анан карыганымда мисалы үчүн ошол иштебей, же болбосо ченелүү иштеп жашайын жыргап, ушундай ой менен байыйсың да. Бирок эгерде сенин бүт жасаган эмгегиңдин натыйжасын мамлекет алып, кедейлерге иштебеген, баш менен иштебеген, кол менен иштебеген, билим албаган, жыргап эле жаткан кедейлерге таратып салса, ойлойсуң да, булар кимге акча берип атат деп. Карайсың, бул кедейге берип атабы, эмнеге кедей, кана эмне үчүн? Карайсың, чын эле адилетсиздик болуп кетиби же кандай? Жок, карасаң, аракети жок да, жатат, иштебейт, окубайт, жыргап, күн өтсө эле болду деп эле жатат да. Тамак кичине бир тыйын түшсө эле жеп эле анан эчтеке кылбай коет да. Ошону көрүп туруп айтасың да: ой, эмне сурайын, бул эмне дегениңер? Койгулачы, бул системаңар такыр адилетсиз дейсиң да. Эмгек бааланыш керек. Бул болсо система эмгектенбе деп кыйкырып жатат да. Эмгектенбесең, баары бир кайсы бир бай жиндинин акчасын алып сага тамакты оозуңа салып коюшат деген пикирге келе баштайт элдер. Анан ушундай системада эч ким иштебей коет. Эч ким иштегиси келбейт да. Ошон үчүн социализм жана коммунизм ошол социализмди баш кылган, бүт дүйнө жүзүндө жок болуп кеткен да. Ошо ураган Европанын социализмин ошо биринчи алгачкы Европанын ата бабалары бүт дүйнөнү тоношкон, талашкан, кресттүү жортулдар жасап, кийин баягы уулуу географиялык ачылыштар деген убакытта бүт Азия элдерин бар тоношкон, байлыкты топтошкон. Анан ошол байлыкты негизинде баягы инновация, техниканы өнүктүрүп, акылдуу адамдарды каржылап, ошол акылдуу адамдардын аркасынан чоң согуш жаратып ийип, жанакындай национал социалисттик улутчулдук партия сыяктуу, баягы Гитлердин партиясы сыяктуу ушундай кыймылдар түзүп, бир нече миллион адамды кырып, анан отуруп тынышкан, кайра кедей отуруп калышкан. Анан Америка план Маршалл деп $10 миллиард берген да Европага. Ушуну Франция, Германия ушуну кайра бутуна туруп, кайра байып, анан америкалыктар бизге көп акча берди, эми ушул акча менен welfare куралы деп баягы дүйнөлүк социалисттик, социал-демократтык же болбосо баягы бакубатчылык мамлекет концепциясын иштеп чыгышкан дагы. Анан ушинтип жашай башташкан. Анан биринчи эсебинде алар либералдык же болбосо либертариандык убакытта экономикалык күчтүүлүгүн орнотушкан, ишкерлерге эркиндик берип, бай адамдарга бай болгонго уруксат берип, байый турган адамдарга да, анан жумуш камсыз кылып ошол мамлекеттик акчасы менен ошентип атышкан. Анан бирок азыр кайсы бир чегине жетти да. Жакында ошол Олланд Францияда бийликке келгенде, ал деген ошо бүт бай адамдарга 75%га чейин корпоративдик салык салган, кээ бир учурда 80-90%га чейин салам деген. Ошондо Бернар Арно баягы Бетанкур үй бүлөсү да, бүт ушулар качкан, анан жанталашып ушул Франциядан Сингапурга жарандыкка өтүшкөн, Кипрге качышкан,
башка өлкөлөргө качкан Бельгия, Лихтенштейнге капиталдарын алып кетет, башка өлкөлөргө качат. Ошондо Францияда баягы эң чоң салык төлөөчүлөрдүн саны кескин азайып кетти да. Анан ошо алар болсо жок, эли көнүп калыптыр да, баягы Гренобль социалдык мектебинин эрежелерине көнүп калып, алар айтып атат, жок, биз деген баары бир ушу байлардын баарын тоношубуз керек, алардын акчаларын алышыбыз керек, салык салышыбыз керек кошумча. Анан Эммануэль Макрон келеби, азыр жаңы президенти, ал жеке баягы жашоосуна эчтеке айтпай эле коеюн, келинчеги да кандайдыр бир эркек деп айтып атышат, шек кылтырып атышат Орусия пропаганда каналдарында. Негизи ошол Эммануэль Макрон жаш бала, ою туура эле түзүлгөн, негизи саясий тараптан жеке жашоосун талдабай эле коелу, ошол бийликке келип туруп түшүнүп атат да, ошо негизи Францияда иш аракеттерди кандай жасаш керек экен, бюджеттин тартыштыгын жоюш керек экен, ошо велферди токтотуш керек экен, ушунун баарын түшүнүп иш аракеттерди жасап, Себастьян Лекарню деген премьер-министрди бийликке келтирди, дайындады. Ал болсо ошо Францияны кандай абалда кабыл алды да азыркы кезде. Франциянын экономикасынын өсүшүнүн ылдамдыгы 1% да. Мисалы үчүн Кыргызстанда бизде 9,4% дейт да. Кээ бир алдын алуулар боюнча 14%га чейин өсүп кетиши ыктымал. Бирок ортосунан алганда ошол 9% да экономикабыздын өсүшү. Францияда 1%. Лекарню айтат, келгиле бир 40 миллиард еврого азайталы бюджеттин тартыштыгын, бюджеттин коротууларын дейт да. Элге жакпай калат бул нерсе. Инфляция, ковид, блекауттар эч ким иштебей калганда ошол бүт кризисти жаратты. Анан ошол бюджет, Лекарню айтат, келгиле кесебиз бюджетти, кыскартабыз, аустерити деген саясатты жарыялайбыз. Кичине чыдагыла француздар дейт, пособие, пенсияларыңар кыскарат дейт, бирок бюджетти калыбына келтирип алып, анан кайра ошо баягы welfare же болсо бакубатчылык мамлекет концепциясын баягы акчаларды таратууну баштайбыз дейт да. Анан ошентсе 10-чу ошол аяк онада, 10 күн мурда, 11 күн мурда Францияда жарылып кетти, атырылышып кетти, баягы социалисттер калк block everything деген акцияны жарыялады. Ал акция жолдорду тороо, социалдык объекттерди тороо, ушундай нерселерди да. Анан 18-чи аяк он айында чоң забастовка даярдап туруп жасашты. Ошо 3 күн мурда да, мындай профсоюздар жана башка уюмдар, ошо мугалимдер, доктурлар, фармацевттер, медиктер, мамлекеттик кызматкерлер баары чыгышты. 1 миллион кишидей чыкты дейт бүт Франция ичинде. Эми бийлик айтат, жок 500 миң эле чыкты дейт. Эми көрүп атасыңар, баягы оппозиция айтат, биз 1 миллион чыгардык дейт, атиге бийлик дайым айтат, жок 500 миң эле, жарымына бөлүп коет да. Чындык ортосунда 700 миңдей чыкса керек. 180 кишини түрмөгө отургузушту. Бүгүнкү акыркы маалымат боюнча 300гө чейин жетти, баягы түрмөгө отурушкан адамдардын саны. Полиция аларды таркатканга митингтерди чоң аракеттер таштады. Жаш чыгаруучу газ, резиналык окторду атты да. Эми жаш чыгаруучу газ менен аябай таанышмын да. Биздин Кыргызстанда да биз ошол революция жасап атканда ошо кайф кармаганбыз да, ошол жаш чыгаруучу газды жыттап алып. Анан ошо кагылышуулар аябай уланды. Профсоюздар жаңы акцияларды ошондон кайра ошо уюштурабыз деп коркута баштады, бирок токтоп калды, азыр бир аз басаңдады. Ошондо бийлик 80 миң полиция кызматкерин көчөлөргө чыгарды. Алар деген ошо митингтерди токтотконго чоң аракет жасашты. Анан албетте аэропортторду да блоктошту француздар, аябай кыйын кылышты да. Эмнеге ошол маселе болуп атат? Лекарню ошо мурунку премьер-министрди алмаштырганы кандай Францияны колуна алды деген суроого жоопту толугураак берсек, бюджеттик дефицит 5,8% болду Францияныкы. Бул деген 168,6 миллиард евро да. 170 миллиард евро. Большой груздар, ховолор өткөн жерде отуруп алыптырмын. Туята стройка аябай жаман кызуу жүрүп атат. Алар алдын алуулар боюнча 25-жылы 5,5-5,6 ички дүң продукциясынын көлөмүнө ошо баягы дефицит бюджеттик дагы өсөт да. Бул деген 150-160 миллиард евро болот. Себеби
Францияда бул дүйнөдөгү эң жогорку социалдык чыгымдар да кетет. Негизи социалдык чыгымдардын көлөмүн алсак, каякта жалпы ички дүң продукциясынын 32-36% чейин барат да, элестеткиле. Мамлекеттик карыз Францияда азыр канча? 116-118% ички дүң продукциясына карата. Мисалы үчүн Кыргызстанда бүгүн 8,4-6 миллиард доллар болуп атат жалпы карыздын көлөмү. Ал деген биздин ички дүң продукциябызга 42% да. А Францияда болсо 116-118% сырткы карыз болуп атат. Жалпысынан санаганда ошо 2025 жылдын биринчи жарым жылдыгына бул деген 3,35 евро, элестетке триллион евро. Бул деген мисалы үчүн ошо Италиянын же болбосо Индиянын жалпы экономикасы. Индияда 1,5 миллиард киши жашайт, 1,5 миллиардка жакын. Ошо Индиянын экономикасы 4 триллион евро, 4-5 триллион евро. Ал эми Франциянын сырткы карызын жарым жылдык эле сырткы карызы элестеткиле 3,5 триллион евро да. Ошондо элестеткиле бул деген дүйнө жүзүндө эң жогорку ошо карыздын көлөмү деп эсептелинет. Евро биримдикте азыраак Греция жана Италия ошо Франциядан кийин кетет. Францияда эң чоң дүйнөлүк карыз да бүгүнкү күнү ошол айтканда. Сырткы карыздарды карасак, баягы чет элдик мамлекеттерге же жарандарга алардын астында да 7,6 триллион евро Франциянын сырткы карызы элестеткиле. Же болбосо 8,2 триллион доллар да ошо Франциянын сырткы карызы элестеткиле да. Биздин 8 миллиард долларыбыз сырткы карызы санап, Франциянын 8 триллион доллары асман менен жердей да. Ошо 25 жылдын мындай таза сырткы карызы 37,5 же 37,5% ички дүң продукциясына карата да, ошо сырткы карыздын тазасы. Франция бул деген Европада эң жогорку, эң чоң мындай жайызы финансылык борбор. Мисалы үчүн эл аралык агенттиктер айтат, Франциянын экономикасы бул карызды тейлегенге жетет дейт. Бирок дефолттун астында тура тургандай болуп атат да Франция. Ошон үчүн Американын 14 триллион доллар карызын эгерде алсак, америкалыктар ошол көп акчаны өзүнө өзү карыз да. Ал эми Франция болсо 7 триллион доллар ал да өзүнө өзү карыз. Бирок ошо сыртка 7-8 триллион доллар карыз болсо, ичине 3-6 триллион доллар карыз болуп атат да өзүнүн жарандарына. Карасак, эгерде Fitch деген агенттик, эл аралык кредиттик рейтингтерди жасаган агенттик, баягы мамлекет чарбачысы ордундабы, жайындабы же жаманбы деп ошо баалаган агенттиктер бар. Ошол эл аралык Fitch Франциянын рейтингин ылдыйлатып салды бул жылы. Франция 31-32-36%га чейин ушул ички дүң продукциясын жана мамлекеттик бюджеттин көбүн дүйнө жүзүнө башка мамлекеттерге караганда көбүрөөк жарандарына төлөйт да. Пенсия, пособия менен эң жогорку ушул еврода санаганда пенсия, пособиялар Францияда. ОЕЗД же евро биримдикте бул эң жогорку көрсөткүч деп эсептелинет. Эң социалдык мамлекет бул Франция да. Албетте бул деген негизи калкы ушундай демократиялык калкы ушуга үндөгөн болчу жана ушуга жетишкен да. Социалдык төлөмдөр pay as you go бул деген пенсионерлерге эң жогорку пенсия Францияда да. Пособиялар эң жогорку, ак жайга жөлөк пулдар эң жогорку Францияда. Эми системалар ар кандай, ар кайсы Франциянын провинциясында, бирок жалпысынан ушуну алганда эң кеминде дегенде 800 евро төлөнөт да ошол баягы жумушсуздукка. 800 евро элестеткиле бул деген бизче бир 100 000 сом да, эч болсо 100 000 сом 90 000 сомго барат. Жөлөк пул. Жөн эле сен эчтеке кыла жатасың, сага 800 евро төлөшөт да Францияда. Бул эң кеминде деген, негизи көбүрөөк. Бул нерсе албетте аябай
начар нерсеге алып келип атат. Францияда жакырчылыктын саны 14%. Жана Франция, Эмират Францияда аябай көп ошо Түндүк Африкадан келген мусулман, эң көбү Алжирдан келген ошо мусулмандар бар. Алар деген түшүнүштүү, ошо социалдык система сен эчтеке кылбасаң төлөй берет сага. Ошон үчүн жакыр катары катталышты. Ошон үчүн Франциянын мигранттар менен кошо эсепке алганда 14% калкынын аябай жакыр деп эсептелет. Жана ошо түз пособияны алышат да. Эми ушуларга айтып атышат, лаффа бүтүп атат дейт, лекарню. Франция эми сиздердин чыгымдардыңарды көтөрө албайт дейт. Кичине кыскарталы, кичине токтотолу ушул социалдык төлөөлөрдү, кичине акча кылалы, баягы бизнесмендерге салыктарды азайталы, бизнесмендерди өз эң бай адамдарды Бетанкур үй бүлөсүн ошо кайра чакыралы. Жерар Депардье да ошо салыктардан качып Орусияга жарандыкка кирген да, мисалы үчүн. Ушулардын баарын кайра Францияга алып келели, анан алар салык төлөй баштайт, анан акча кайра пайда болот, анан кайра ошол акчаны силерге берели десе, лекарню Макрон бул деген профсоюздар жана элдер айтып атат, жок, биз деген көнүп калдык дейт. Биз деген мындай иштебей эле, жатып эле 800 евродон, 900 евродон, 1000 евродон, 3000 евродон ай сайын алганга көнүп калдык дейт. Биз ошого каршыбыз деп эл көчөлөргө чыкты да. Көчөлөргө чыгып Франциядан ушундай кылып атат. Кандай дейсиздер туугандар? Кандай ойлоп атасыздар? Францияда ушул welfare же болсо бакубатчылык мамлекет концепциясын колдойсуңарбы? Бизде да ушундай кылыш керекпи? Байлардын баарын баягы жүрөгүн үшүтүп, экинчи бай болбо деп, эмесе байлыгынды алып салабыз деп түшүнүк берип аларга, анан байлыгын алып алып, ушундай жыргап жатып күнгө баягы курсакты кактап дегенде ошо акысыз мамлекеттен пенсия пособие алсак жакшыбы? Же болбосо тепкилеп баарын эл калкты, эй, иштешиң керек, сен дүйнө жүзүндөгү элден бай болушуң керек да, ошо аракетти таштаба, окуу, инновацияны жаса деп туруп тепкилеп, кедейчиликтен элибизди чыгарышыбыз керекпи? Кандай жол жакшы? Кана ошол комментарийден көрөйүнчү, канча мени социалисттер карайт, канча мени ушундай акыл ээси ордунда бар адамдар карайт. Ушуну көрүп билгим келип атат да. Комментарийлерге жазыңыздар. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Жарып жолундай ишкердикте сенин куралың ал. Бизнес банкер барына баштардан муну карап ал. Жол картасын жар жолундай ишкердикте сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно.